Ирандын жаңы шайланган президенти Масуд Пезешкияндын инаугурациясына катышуу үчүн аталган өлкөгө жумушчу сапары менен барган Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министри Бакыт Төрөбаев Иран парламентинин төрагасы Мохаммед Багер Галибаф менен жолукту. Минкап төрагасынын орун басары ушул жылдын июль айындагы парламенттик шайлоонун, ошондой эле 1-марттагы парламенттик шайлоонун ийгиликтүү өтүшүнө байланыштуу Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун жана жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиевдин атынан салымын жана куттуктоо сөзүн жолдоду. Белгилей кетсек, анда Галибаф Иран парламентинин төрагалыгына кайрадан шайланган болчу. Ошондой эле Бакыт Төрөбаев эки өлкөнүн бири-биринин эгемендүүлүгүн, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын урматтоо принциптерин карманарын эске алып, мыйзам чыгаруу иши парламенттик деңгээлдеги кызматташтыкты кеңейтүүгө негиз болорун белгиледи. Өз кезегинде Иран парламентинин төрагасы Мохаммед Багер Галибаф белгилегендей, парламенттер аралык кызматташтыктын өнүгүшү Иран менен Кыргызстандын достугун бекемдебестен эки өлкөнүн элдеринин бакубаттуулугуна оң таасирин тийгизет. Жолугушуунун соңунда Бакыт Төрөбаев эки тараптуу өз ара аракеттенүүнүн бардык багыттары боюнча пайдалуу кызматташтыктын уланышына ишенимин билдирди.